Жалал Абад облусунда быйыл кургак учукка кабылган бейтаптардын саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын 9 айында 549 оорулуу жаңы катталса, 2021 жылы болсо бул көрсөткүч 544кө жеткен болчу. Акыркы 9 айда облус боюнча 39 бала илдетке кабылган. Бул былтыркы жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 7 балага көп. Ошондой эле быйыл 4 медицина кызматкерлери илдетти жуктуруп алган. Эми район шааралык айтып өтсөм, сиздер таблицада көрүп тургандай, кээ район шаарларда кургак учук оорусун көп табышкан, ал эми кээ жерлерде азыраак табышкан. Көп тапкан райондордон Сузак көп тапкан 66,08 интеллект көрсөттү, 9 Тора 46,6 көрсөткөн, Базаркөл 43,2, Жалал Абад 42,2 болду. Анан Токтогул 37,2. 2022 жылдын 9 айында илдеттен 17 бейтап көз жумду. Өткөн жылы 27 киши каза болгон. Кургак учуктун оор түрүнө кабылып, 1 жаш бала көз жумду. Көрсөткүчтөр боюнча акыркы 10 жылдан бери илдеттен каза болгон балдардын өлүмү каттала элек болчу. Ал эми ошо жаш балдардын ичинен тилекке каршы бул жерде ошо эң кайгылуу жери жаш балдардын ичинде ошо каза болуп калган бала болду да бизде. Себеби бул Аксай районунан болду. Бул бала ДЦП менен учетто турчу экен. ДЦП менен учетто тургандар фактор рискка кирет. Бул текшерилиши керек болчу. Текшерилбей жүрө берген. Анан кийин оор акыбалда келген 10 күндүн ичинде каза болгон дисиминен төрөлөсүнөн. Учурда кургак учукка каршы күрөшүү борборлорунун материалдык техникалык базасын чыңдоо муктаждыгы бар. Алсак облуста флюороаппарат жетишсиз жана айрымдарынын эскилиги жеткен. Мындан улам алыскы аймактардагы калкты облустук борбордун мобилдик топтору текшерип келет. Жалал Абад областында бир 20 флюороаппарат бар. 20 флюороаппарат болгону менен бардыгынын эскилиги жетип бүткөн да. Эми кээ бир райондордо жаңылар алгандары бар. Анан такыр жоктор муну Ала Букада жок, Чаткалда жок. Тогузтордо жок, ушул райондордо жок да. Анан ал бизде передвижной флюороавтобус бар, өзүбүздүн ошо передвижный көчпө флюороавтобус менен барып бизге тартып түшүрүп келип атат. Облустук саламаттыкты сактоо боюнча координациялык комиссиянын жыйынында район шаарлардын башкы дарыгерлери, облус башчысынын орун басары катышты. Жыйындагы экинчи маселе ВИЧ-СПИДке байланыштуу болду. Акыркы көрсөткүчтөргө ылайык 9 ай ичинде облус боюнча ВИЧ-СПИДке кабылган 84 бейтап аныкталган. ВИЧтин өсүшүнө мен айтып атам, ички жана тышкы миграциядагы өзүнүн таасирин берип атат. Себеби адамдар баягы өзүнүн күнүмдүк чөйрөсүнөн ажырагандан кийин алардын баягы жүрүш турушуна дагы өзгөрүүлөр болот экен. Жүрүш турушуна баягы кооптуу учурлары көбүрөөк болуп калат экен. Ошол учурларда мен ойлоп атам, бул дагы өзүнүн таасирин берип атат. Өлкөдө ВИЧ-СПИДке кабылган 11200дөн ашык адам каттоодо турат. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 1284 бейтап аныкталган. Алардын арасынан 39 бейтап кош бойлуу болсо, 14 жашка чейинки 99 бала дагы бар. Илдетке кабылгандар үчүн жеңилдиктер берилип, алдын алуу чаралары көрүлүп келет. Акылай Карабаева, Аскар Маматизаков, Регион.